Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен таныштырабыз, амансыздарбы? Жер көчкүдөн улам Өзгөн районунда өзгөчө кырдал жарыяланып, тургундар коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 22 мартта саат 5:00 чамасында Өзгөн районундагы Жалпак Таш айыл аймагына караштуу Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, бул жол менен 1 миллион куб метр жер көчкөн. Жер көчкү аталган тилкеде жайгашкан 18 турак үйгө коркунуч жараткан. Жерине 24 куткаруучу айыл өкмөт тарабынан 40 адам, 1 Хова, 5 Портер, 3 КамАЗ, 1 жүктөгүч жана жеке унаалар тартылып, 18 турак үйдүн 195 тургуну жеңил үй тиричилик буюмдары менен Куршап айылына туугандарына көчүрүлгөн. Аталган аймакта жер 2017 жылдын жаз айларында активдешип баштаган. 2022 жылдын 5 сентябрында аталган аймак Өзгөчө кырдалдар министрлиги тарабынан жашоого кооптуу деп табылып, 18 турак үйдүн жашоочуларына башка жака көчүү сунушталган. Үстүбүздөгү жылдын май айында президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапары менен барары көтүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров Кытай Борбор Азия механизминин биринчи саммитине катышат. Ошол эле учурда бул анын Кытайга президент болуп дайындалгандан бери биринчи мамлекеттик сапары экенин белгиледи. Биз бул сапарга чоң көңүл буруп жатабыз. Азыр эки тарап тең иш-чарага активдүү даярданып жатышат. Биз бул иш-чара чоң ийгиликтер менен аяктап, эми эки мамлекеттин мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенебиз. Биз Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдырынын коомчулугун курууда жаңы кадам жасайбыз деп жыйынтыктады Ду Девен. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, анын баш коргоо чарасы 17 мартта каралып, сот аны 15 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Ал номер 1 тергөө абагында камакта болот. Эскерте кетсек, Зилалиев УКМК тарабынан 16 мартта кармалган. Атайын кызматтан билдиришкендей, ал 2017 жылы ыйгарым укуктарына таянып пайдалуу кендери бар жерлерге лицензия берүү маселесин чечип берүүнү убада кылып, жарандан $50.000 алганы аныкталган. Бирок айтылган убадаларын аткарбай, алган акчаны кайтарып берген эмес. 2020 жылы башкы прокуратура Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп тургандагы ишмердүүлүгү боюнча мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 1 май райондук сотунун чечими менен Жаза кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн негизинде күнөөлүү деп табылып 7 жылга кесилген. Кийин 2021 жылы 23 июнда жогорку сот Зилалиевке мыйзамсыз баюу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөткөн. Зилалиев соттун чечими менен 2022 жылы 17 январда үй камагына чыгарылган. Бишкектин тазалык муниципалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси, шаардын мурдагы вице-мэри кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Такталгандай, Рыспек Сарпашев 2017-2018 жылдары тазалык ишканасынын директору болуп турган кезде ишкананын айрым кызматкерлери менен алдын ала келишип иштебеген жана жетишсиз болгон атайын авто тетиктерди жана күйүүчү майлоочу материалдарды негизсиз эсептен чыгарган. Чындыгында унааларга бөлүнгөн тетиктер жана күйүүчү майлоочу майлар сатылып, түшкөн каражаттар өздөрүнө бөлүнгөн. Аталган кылмыш ишинин алкагында соттук эсептик экспертиза дайындалып, анын корутундусуна ылайык Бишкек мэриясына караштуу тазалык ишканасынын бюджетине 5 миллион сомдон ашык суммада зыян келтиргени аныкталган. Учурда кармалган жаран УКМКнын тергөө камакчайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иштин бардык жагдайларын жана бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка жооптуу адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Рыспек Сарпашев 2010-2012 жылдары, 2014-2018 жылдары, андан соң 2019 жылы тазалык ишканасын жетектеген.
Кадыр түн быйыл 17 апрелден 18 апрелге караган түнгө туура келет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Мындай чечимди Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан биргелешип кабыл алышкан. Ороз айы 23 мартта башталып, 21 апрелде аяктайт. Ал 30 күнгө созулат. 22 апрель орозу айт, 17 апрелден 18 апрелге караган түн Кадыр түн деп айтылат маалыматта. Кадыр түн орозонун 26 күннөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Бул түндө шарият, адеп, ахлак, Куран жана хадис маселелеринен баяндар окулуп, Кадыр түн тоскондор таң атканча уктабастан жакшылык тилешет. Мына ушуда кабарлар менен күндүзкү жаңылыктардын топтому жыйынтыкталат. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан да күзөтсөңүз болот. Саламатта калыңыздар.